Салам, атым Максат. Мени сүйлөшкөн кызым таштап кетти. Иттерди жакшы көргөнүм үчүн. Ооба, мен көчөдө калган ачка иттердин жанынан жөн өтүп кете албайм да. Аларга тамак берип, иттер үйүнө алып барам. Ал жакта орун жок болсо, айлап өзүм карайм. Анан ага ээсин тапканга жардам берем. Баса, бир итке үй издеп жатып, Айзада менен таанышып калдым. Айзада болсо, итке жакшы ээсин тапканга жардам берген. Ошондон бери экөөбүз сүйлөшүп калганбыз. Анын ата-энеси айлап чет мамлекетке кетип калышчу. Ал үйдө чоң энеси менен жалгыз калчу. Бирок чоң энеси шаардын берки башында жашагандыктан бат-баттан келе алчу эмес. Телефондон чалып сурап билип турчу. Ошондуктан анын үйүндө көп убакыт өткөрүп калчумун. Бир күн эле чоң жана ырайы суук сел саякты көрдүм. Мындайды эч көргөн эмесмин. Бир итти байлап алыптыр. Ит жулунуп жатты. Сел саяктын чоң ичин көрүп, бир нерсени шекшидим. Дароо анын колунан жипти алганга аракет кылдым. Бирок ал катуу кармап алып, бир нерсени сүйлөнүп жатты. Түртүп жыкканга аракет кылдым. Бирок ал кыймылдабай койду. Сел саяк күчтүү экен. Ананчы, ар дайым эт жеп жатса, ал мени жерге жыкты. Экөөбүз чаңда алышып жаттык. Качан мен жулунуп чыкканымда иттен дайын жок. Сел саяк сүйлөнгөн бойдон басып кетти. Бул окуя тууралуу эч кимге айткан жокмун. Шектүү тырмана баштаганга чейин. Менин кызым байкап калып, сарсана болуп, карап берейин деди. Башымдан чоң биттерди көрүп, жини менен кыйкырды. Сенин иттериңдин айынан баары деп. Анан ага итти куткаранга аракет кылганымды айттым. Мага жини келип кыйкырып, мени даарыга жөнөттү. Бирок менде акча жок болчу. Баарын иттерге коротуп салгам да. Ошондуктан чачымды алып салдым. Анан Айзада, азырынча менин үйүмө келбей тур. Мен үйдүн баарын тазалашым керек. Ата-энем менен чоң энем билип калбасын деди. Эң баарынан мектепке баргандан коркуп жаттым. Эми силер билесиңер да, ар дайым окуучулардын топтому болот. Башкалардын үстүнөн күлгөн жана башкача иштер менен алек болгондорду шылдыңдаган. Мен унчукпай жүрчүмүн, бирок аларды аябай тарбиялагым келчү. Эми мен аны кылбай эле койсом болмок. Жыйынтыгы мен үчүн аябай жаман болду. Бир жолу чоң эс алууда ошолордун бирөө мени шылдыңдай баштады. Анан башкалар да тегереме келип кошулуп шылдыңдай башташты. Айланамда балдар толуп кетти. Баары каткырып жатышканда башымды көтөрүп кыйкырдым. Мен ракмын деп. Анан ыйлап качып кеттим. Баары унчукпай калышты. Анан ошолордун бирөө биз билген эмеспиз да деди. Мындайды өзүмдөн күткөн эмесмин. Баары өзүнөн өзү болуп кетти. Ошондон кийин менин жашоом түп тамыры менен өзгөрдү. Менин үстүмөн күлбөй, ашканага биринчи өткөрүп калышты. Кээ бирөөлөр жаныма келишип кеңеш айтып, жада калса үй тапшырмаларымды жасап беребиз дешти. Мен макул болгон жокмун. Башында мага баары жагып жатты. Бирок туура эмес экенин түшүнчүмүн. Эми суудан кантип кургак чыгышымды билбей турдум. Ошол маалда Айзада чалып, мени жаман абалга калтырдың деп кыйкыра баштады. Үйдөгү биттен кантип кутулса болот деп интернеттин баарын тешип чыгыптыр. Анын да акчасы жок экен дары алганга. Анткени дарынын баары кымбат. Эң арзаны керосин майы экен. Албетте, ал аны 2 кабаттуу үйүнө колдонгусу келген жок. Эгер биттер матрастарга жумурткасын калтырышса, аларды ал жактан эч чыгара албайсың. Анан ал трубканы коюп салды. Үйдү тазалаганга кайсыл жактан акча тапсам деп ойлоно баштадым. Анан дагы рак менен болгон тамаша өрчүй баштады. Рак менен ооруган бала жөнүндө маалымат журналисттерге жетти. Мен жөнүндө материал тартканы мектепке чейин келишти. Ата-энем билип калбаш үчүн дагы алдаганга туура келди. Мени шылдыңдаган балдардын баарынан менден кечирим суратышты. Ошол маалда ким көбүрөөк кызарып, уялганын билбейм. Алар же мен. Мен жөнүндө сюжет чыкканда Айзада ыйлап келди. Сени экрандан көрүп түнү бою ыйлап чыктым. Мага кыйкырган үчүн менден кечирим сурады. Эмнеге башында эле айтпайсың деди. Мен эмне деп сүйлөштү билбей турдум. Анан азыр жакшы болуп калдым. Буюрса баары жакшы болот дедим. Ошол маалда ага баардык чындыкты айтканга даяр элем. Бирок телефонум чырылдап калды. Бул атам экен. Буттарым титиреп, жыгылып кетейин дедим. Аны көргөн Айзада мени кыйналып жатат экен деп коркуп кетти. Анан мен баары жакшы деп телефонду алдым. Трубкадан кайгылуу жана каардуу атамдын үнү чыкты. Каяктасың? Титиреген үнүм менен мектепте дедим. Сени үйдө күтүп жатам деп трубканы коюп салды. Менин атам аябай токтоо жана каардуу киши. Ал кээде эле мени менен ачык сүйлөшчү. Бирок ошол маал өмүр бою эсимде калчу. Мен үйгө келдим. Атам диванда отуруптур, каардуу көздөрү менен полду тиктеп. Столдо болсо банкада валидол турат. Ортобузда ачык жана оор маектешүү болду. Аягында мындай деди. Дагы жакшы, апам көргөн жок. Ал көтөрө алмак эмес. Анан атам менин сөзүмдү алды.
Эртең баардык чындыкты айтып, кечирим сурашымды. Анан дагы журналисттерге жазып, баарын калп деп айтышымды. Мына ошентип 3 сааттан бери уктай албай жатам. Андан көрө рак оорусу менен ооруп калсам гана. Анткени мындай шылдыңды көтөрө албайм. Эми Айзада мени чындап таштап кетти деп ойлой берсе болот. Мендей калпычыны ким сүймөк эле? Баары кеч болуп кала электе үйдөн качып кетсемби? Силер кантип ойлойсуңар? Комментарийге жазгыла. Каналга жазылгыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Жаңы бөлүмдөрдү өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып койгула.